Эргеш Мейманов атындагы орто мектеби кыргыз тили 9-класс. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы обочолонгон түшүндүрмө аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар обочолонгон түшүндүрмө толуктооч, бышыктооч, аныктооч жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сүйлөм тутумдарынан обочолонгон түшүндүрмө мүчөлөрдү таап, ажырата билесиңер. Бири-бириңерди урматтоого, сыйлай билүүгө, жардамдаша билүүгө тарбияланасыңар. Өтүлгөн материалдарды кайталоо. Кыргыз тилинин түрк тилдеринен алган орду кандай? Сүйлөмдүн обочолонгон түшүндүрмө мүчөсү деген эмне? Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн кандай түрлөрү бар? Жаңы сабак. Обочолонгон түшүндүрмө аныктооч, атооч сөздөрдөн уюшулган сүйлөм мүчөлөрүнө эге, баяндоочко, аныктоочко тиешелүү болуп, алардын маанилерин тактап, кошумча түшүнүк берип, чечмелеп туруучу сөз же сөз тизмектери обочолонгон түшүндүрмө аныктооч деп аталат. Мисалы, менин классташ жолдошторумдун Насырдын, Берметтин, Айжандын окуудагы жетишкендиктери мектебибиздин сыймыгы. Бул жерде жолдошторун кайрадан бирден чечмелеп аттарын атап жатат. Обочолонгон түшүндүрмө аныктоочтор аныкталгычка карата кеңири түшүнүктөрдү билдирет. Эгерде ата тооштук аныкталгычка тиешелүү болсо, анда анын маанисин тактоо, чектөө үчүн колдонулат. Эгерде зата тооштук аныкталгычка карата түшүндүрүү максатында айтылса, түшүндүрүү маанисинде колдонулат. Обочолонгон түшүндүрмө аныктооч түз орун тартип боюнча дайым аныкталгычтан кийин орун алат. Обочолонгон түшүндүрмө толуктооч. Толуктоочтук милдеттеги айкындалгычтын маанисин тактоо, түшүндүрүү, чечмелөө үчүн колдонулган сөз же сөз тизмеги обочолонгон түшүндүрмө толуктооч деп аталат. Мисалы, чарбабыздын алдыңкы саанчысына Айгүлгө кошумча эмгек акы берилди. Бул жерде саанчысы ким экендигин тактап көрсөтүп, чечмелеп берип жатат. Обочолонгон түшүндүрмө толуктооч өзгөчө интонация менен бөлүнүп, көтөрүңкү үн менен айтылат. Обочолонгон түшүндүрмө толуктоочтун милдетин көбүнчө барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндөгү зат атооштор, сейрек болсо да абстрактуу сан атооштор же зат ордуна колдонулган сан атооштор атооштуктар аткарат. Мисалы, күлүктөр көп келиптир. Бул жерде көп деген сан атооч катары колдонулду. Бир азына гана 3-4 эле байге сайлат деген жарый айтылды. Бир азына деп, бир азын кайра чечмелеп берип атат. 3-4 эле деген сөз менен. Обочолонгон түшүндүрмө бышыктооч. Сүйлөмдүн негизги бышыктооч мүчөсүнүн маанисин тактоо, түшүндүрүү же чечмелөө үчүн колдонулган сөз же сөз тизмектери обочолонгон түшүндүрмө бышыктооч деп аталат. Мисалы, кечинде көз байланган учурда аттарды байлап коюшту. Бул жерде кечинде аттарды байлап коюшту десе деле болот, бирок ошо кечтин кайсы маал экени белгисиз болуп калгандыктан көз байланган учурда деп чечмелеп берип жатат. Анда эмесе, балдар, өтүлгөн материалдарды бышыктоо үчүн көнүгүү иштейбиз. 103 көнүгүү. Энчилүү жана жалпы зат атооштук айкындалгычтын обочолонгон түшүндүрмө толуктоочторунун маанилериндеги өзгөчөлүктөрдү байкагыла. Мисалы, Айнура эжеге менин биринчи мугалимиме өмүр бою таазим кыламын. Бул жерде Айнура эжеге өмүр бою таазим кыламын дей турган болсок, Айнура эже ким экендиги бизге белгисиз болуп калат. Ошондуктан менин биринчи мугалимиме деген сөздү кошуп туруп, аны тактап, чечмелеп берип жатат. Анда эмесе, балдар, үйгө тапшырма. 104 көнүгүү. Обочолонгон түшүндүрмө бышыктоочтун айкындалгыч болуп турган негизги бышыктоочтун кайсы түрүнө тиешелүү экендигин аныктагыла, маанилерин айтып бергиле. Китебиңерде обочолонгон түшүндүрмө толуктооч, обочолонгон түшүндүрмө бышыктооч, обочолонгон түшүндүрмө аныктооч деген тема бар. Аларды дагы
окуйсуңар. Көрүшкөнчө саламатта тургула.